Кыргыздын улуттук баш кийими паспорт болгон десек де болот да. Бүгүн ак калпактын күнү менен куттуктайбыз. Калпак кыргыздардын улуттук паспорта символикасы жана этностук тарыхтын ажырагыс бөлүгү болуп калды. Узак убакыттан бери көчмөн маданиятынын үлгүсү болуп, муундан муунга таберик болгон улуттук баш кийим. Ак калпакты кастарлап бүгүнкү күнгө чейин башынан түшүрбөй жүргөндөрдүн катарын тарыхчы этнограф Эртавылды Сулайманов дагы толуктайт. Сен паспортуң менен мен кыргызмын деп көрсөткөн менен башыңа калпак кийип алсаң, аны башкалар билет, бул кыргыз экен деп. Именно калпак аркылуу сен өзүңө иденттештиресиң да. Өзүн кыргызмын деп эсептеген азыркы жаштарыбыз калпак кийип алса, андан өзүн кыргызмын деп улуу сезип калат. Биринчи жолу кыргыздар энциклопедия чыгарып, каарманыбыз калпакты студенттик күндөрүнөн тартып такай кийет. 1960-жылдары Москвада окуп жүргөндө өзүн кыргыз жараны катары таанытуу максатында ак калпакты кие баштаган. Метродон калпакчан чыгып келе жатсам, бир орус келди. Сен Кыргызстандансың да, ошондой десем. Ал 40-жылдары ушул жерде иштеп, инженер, кен казуучу болгон экен дагы, мени калпагым аркылуу тааныптыр. Мен дагы Кызыл Аянтка барганда, башка жактарга барганда калпакты кийип алып туруп, өзүмдүн кыргыз экенин билгизгим келген дагы ошентип калпак кийип жүрчүмүн. Кундуз Сатарованын базарга чыгып, баш кийимдерди сатып келе жатканына 10 жылдын жүзү болду. Акыркы жылдары кийизден жасалган сапаттуу калпакты сатып алгандар көбөйгөнүн байкаган. Сатаровага келген улуттук баш кийимдер Бишкек жана Оштон даярдалат. Талапка жараша калпактын формасы өзгөрүп, жаш курагына жараша түрлөрү чыга баштаган. Калпактычы мондай жарашына карап ала берет, чоң кичинесин эметпейт. Мисалы, мондой жеги кара окантовка калпактарды эле жаштарга деле, чоң кишилерге деле кете берет. Жарашына карап ала берет. Ал азыр көп эле калпактар жапышып калды да, баягы машина кийгендечи машина тийбеш керек. 5 мартта Кыргызстанда ак калпак күнү. Бул датаны режиссер Рыспек Жабиров 2011-жылы демилгелеп, 2016 жылдан тарта расмий түрдө белгиленип келет. Бүгүн өлкөнүн бардык аймактарында иш-чаралар өткөрүлүп, жаш өзгөчөлүгүнө карабастан эр азаматтар калпак кийишет. Баатыр болуп сезебиз да. Потому что буну биздин ата-бабаларыбыз кийген, ата-бабаларыбыздын күчү келет да бизге. Бүткүл Кыргызстандын өзүндө ак калпак күнү болуп, майрамдашып, бардык эркек балдарыбыз ак калпакка өтүп, ак калпак кийип, жакшы самалык да бул. калпакты кийгенде өзүмө кыргыз жигит сезем эле. 5 март калпак күнү. Күндө кие албасак дагы жок деген ушу майрам күнү кийип эме кылайлы деп, өзүбүздүн улуттук калпагыбызды. Бул күндү утурлай мамлекет башчы Садыр Жапаров кыргызстандыктарды ак калпак жана улуттук кийимдер күнү менен куттуктады. Өлкө башчы улуттун улут катары сакталып, андан ары өнүгүүсү ал улуттун тили, нарк насили, тарых таржымалы жана маданияты менен түздөн-түз байланышта экенин белгилеген. Элибиз улуттук кийимдердин ичинен айрыкча ак калпакка өзгөчө маани берген. Баш кийимдин өзүнүн касиети бар, ыйык тутуп, башка бирөөгө берген эмес, жоготкон эмес. Баш кетмейин, башыңдан ак калпагың түшпөсүн деп алкаган. Келечек бизге өз улуттук баалуулуктарыбызга, каада салт, нарк насилибизге кылган мамилебизге жараша баа берерин эске алганыбызда. Бабалардын улуу салтын улоо биздин бүгүнкү муундун милдети. Дагы бир ирет бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. 2019-жылы кыргыздардын ак калпакты жасоо өнөрү жана кийүү маданияты ЮНЕСКОнун маданий мурастарынын тизмесине кирген. Аклай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.